$29 milyon emес, 29 milyard dollar olsa da erkek менен эркекти үйлөндүрсө мына отургандар бир тыйынга тетебей. Эркек менен эркектин ортосунда жыныстык катнашта болгон адамдардын арасында профилактикалык жумуштарды жүргүзүлө дейт. Бул деген Канча ошондой кап болбогула акмак адамдардан канча бар бизде? Бизде болжолдуу саналуу менен 16.900 адам Кыргызстанда бар деп эсептелет. 16.900 адам барбы катта? Ооба, Именно ошондойлор жанагы. Ошондой, ошол НПОлор аркылуу жылына 14.000 адамды ошондой камтып, ошондой презервативтерди таркатып, маалымат иштерин жүргүзүп, тестирлөө иштерин жүргүзгөнү бул Кыргыз улутун курута турган, кыргыз улутунун намысын дебелей турган программаны киргизип атасың. Ачка калсак дагы ушуну албай койсок болот. Ачка калсак дагы, талада кокон класс терип жеп калсак дагы мунаны албай койсок болот. Биздин улуттун намысы каякта калып атат? Эркек менен эркекти үйлөндүргөнгө ушулардан акча алып. Ушунун үстүндө отурган тиешелүү министр, премьер-министр уят мына. Кеп мен колдоймунбу, колдобоймун да эмес. Бул медициналык маселе. Сиз өзүңүздүн жеке оюңузду айтсаңыз, эркек катары, кыргыз катары, мусулман катары, кыргыздын бийлигинин башында турган адам катары вице-премьер болду. Мына программаны колдойсузбу, колдобойсузбу? Мен жана айтып кеттим. Жанагы ооруну жашырса өлүм ашкере деген сөз бар биздин байыркы элибизде. Ошондуктан кандайдыр ооруну көйгөйгө биз чара көрүшүбүз керек. Сиз саясий тилде жооп берип койдуңуз. Кыргыз эли баары көрүп турат. Мындай жиркеничтүү нерсени жогорку кеңеште талкуулаган, ушака чейин алып чыккан, ушулга жооптуулардын баарын жоопко тартыш керек. Мына бул талкууну урматтуу Бакыт Үсөнович, Элмазар Акиевич, Манас ата, Исхак Разаков, Касым Тыныстанов ушул мамлекетти кургандар көрүп турган болсо кабырда кечирбей турган болуп атат. $29 миллион эмес, 29 миллиард доллар болсо дагы эркек менен эркекти үйлөндүрсө мына отургандар бир тыйынга тетебей. Булар эртең дагы мамлекеттин талкаланышы үчүн ошол Европадагы ушундай вице-премьерлердин жарымынан көбү гейлер өзү. Ошондой кылган атат кыргыз коомчулугу. Урматтуу фракциянын лидерлери, мынага жол берген вице-премьерди баш кылып туруп, президентке фракциянын чечим чыгарып бериш керек. Ушул жерге чейин учукпай отуруп алып келип. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшы. Салам, кандайсыздар? Мо коомдук сайга киреби? О? Амне тамак чегип атасыз. Эми тамеки чеккенде биз жерде жумушта турабыз, коомдук жай болгондо мына күнүгө турбайбыз жерде. Биздер ошол чегөрсөк болобу анда? Чегиңиз чеккиңиз келсе. Мындай да тартип барыбызга бирдей да. Сиз чеге бериңиз эмес. Кичине катаңызды мойнуңузга алып, Атабыз. анан мен менен айтышпай, мойнуңузга алып, мына мен чегип атам, экинчи чекпейм. Анан ушуну азыр өзүмчө өчүрүп, анан зачем айтышып эле аны? Мына Жерде балдар туруп калды. Күнөөнү мойнуңузга аласыз. силер өзүңөр ошол тартипти карап атып анан өзүңөр баягы үлгү болушуңар керек да дегенде айтып атабыз. Атыңыз ким? Бакыт. Бакытбек, э? Мына коомдук жайда тамак чекпейбиз, э? Мына бул балыкчынын центри. Мына балыкчынын ёлкасы.